Assalamu алейкум, урматтуу Швега программасынын көрүүчүлөрү. Ат жөнүм Өмүрзак Азимкулов. Мен азыр ушул Кара Суу районунун Сарай айыл өкмөтүнө караштуу Телман деген айылына келдим. Швега программасында улам кезектеп мына ушул жер маселеси боюнча талаштуу көйгөйлөрдүн чыгып аткандыгын баамдап аткан чыгарсыздар. Бул учурда мына ушул чыгарылышта Акунбек Абдираев деген ушул Телман айылынын тургуну кайрылган. Колунда мондай кызыл китеби бар. Аркасында мондай жер участогуна сатып алган жер участогуна пайдабалда тургузуп койгон, фундамент дагы салып койгон. Эми азыр мына ушул жерди турмуш шартка байланыштуу мына өзүнүн жеке жашоосуна иштетейин, же болбосо алды сатты кылайын деген учурда мына ушул жер участогу фундаменти менен арестке түшүп калганын байкап, мына ушул көп жылдардан бери мына ушул маселенин айланасында какылабаган, эшиги да калган эмес, жери да калган эмес, укук коргоо органдарына чейин барыптыр. Мына бүгүн биздин программа келерден алдын ушул сотко дагы барыптыр, прокуратурага дагы барыптыр. Бирок ал жерден ушул документтердин ошол укук коргоо органдары тарабынан ушул Акунбек Абдираев мырзанын бизге берген маалыматында баары жайында экен деп билдиришиптир. Так кесе. Азыр эми ушул Швега программасы аркылуу коомчулукка жайылтайын. Эми ушул 4-5 жылдап ушул Россия жергесинде чогултуп келип ушинтип сатып алган жеримен кантип айрылып калам? Же акчадан жок, же үйдөн жок, көчөдө каламбы деген суроонун айланасында, маселенин айланасында биздин Швега программасынан ушуну талкуулап бериңиз, ушуну териштирип бериңиз деп арыз жазган. Ушуну арыз боюнча келдим. Бул жер өзү негизи Алмамбетова Майрамкан деген эжеге тийиштүү жер болгон экен. Акунбек мырза сатып алган жер. Майрамкан эжеденчи. Майрамкан эже алган жер бул Хакимова деген бир жаранга тийиштүү болгон экен. Ал эже ошол сатып алгандыгы тууралуу, ал эми ошол Майрамкан эже бул Акун мырзага саткандыгы тууралуу дагы өздөрүнүн ортосунда ар кандай келишимдер, жазма ишеним каттар да бар экен. Бирок азыркы күндө мисалы мына ушул жерди кайра Майрамкан эже мен сатпайм бул жерди деп туруп арестке коюп коюптур. Мына ушул Абдираев Акунбек аксакалдын мырзанын айтымында. Азыр эми Швега программасында буга чейин деле мисалы Кара Суу районуна болгон, же болбосо Кара Суу районундагы айыл өкмөттөрдүн, мурда иштеп кеткен айыл өкмөттөрдүн шалакылыгы тууралуу, жер участогундагы алешемдиктери тууралуу, биринин шапкесин бирине кийгизген аракеттери тууралуу көп айтып келип жүрөбүз. Бүгүнкү чыгарышта дагы мына ушул жер айланасындагы карапайым тургундардын ортосундагы пикир келишпестиктер, талашуулар эмнеден улам болуп атат? Бул жагдайга кимдер күнөөлүү экендигин дагы аныктайбыз, тактайбыз. Швега программасын акбалап туруңуздар. Окуянын чоо жайын кененирээк алдыңкы мүнөттөрдө айтып берем. Эми ол мезгилде ошондой болгондо подделка менен иш кылышкан. Движение мошенниктер мына Камчыбек Ташиев чыккандан кийин эле сал токтоду да. Буга дер полный мошенниктер иштеген да. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр мынакей мына ушул жердин негизги айыл өкмөт чыгарган токтомундагы ээси Бахрам деген жигит келип отурат. Бул жигиттин мага берген маалыматына караганда эң кызыгы, урматтуу көрүүчүлөр, бул жерге бул Бахрам мырзанын атына токтом чыгып калганын кийин баягы талашуу тартышуулардан кийин анан билип калган жай бар экен, туурабы? Ошон үчүн сиз мына окуянын чоо жайын баштан аяк айтып берсеңиз, эмне болду эле? 2021 жыл октябрь айы октябрь айында ошол Майрамкан деген аял биздин үйгө келген. Биздин үйгө келип, ушундай сиздин балаңыздын атында жер бар, ушул жер мен алганмын дегенде, анан апам айткан экен, ал маалда мен Россияда болчумун. Апам айткан экен, сен каяктан алдың десе, ошо Маткаримова Сажида деген аялдан алган экен. Маткаримова Сажида деген аял жергиликтүү кеңештин депутаты болгон. Ошол аял саткан экен. Сарай айыл өкмөтүнүн. Сарай айыл өкмөтүнүн депутаты болгон да, эми жергиликтүү кеңеште. Анан апам өткөрүп бербейм деген. Себеп дегенде апаман акча алган ал аял. 2 чек кылып беремин деп. Ошол. Депутат аялбы? Депутат аял. Өткөрүп бербеймин дегенден кийин анан балдар келе баштады. Өткөрүп бербесең сени антып кетем, мынтип кетем деген сөздөр болгондон кийин анан эми апа экен да. Апам корккон. Балам сени бир нерсе кылып койбосун дегенден кийин мен апамдын атына өткөрүп койгонмун жерди.
Апамдын атына өткөргөнүмдөн кийин уже 2021 ошо декабрь айында ол аял якобы чтобы мен $1700 саткан деп туруп заявление жазып атат РОУДга барып. Кайсы аял? Майрамкан, ошол Майрамкан деген аял ушундай деп заявление жазып атат. Анан иш көрүлгөн. Анан одан кийин иш кыскартылдыбы билбейм, жок болуп кетти. Анан 2022 жылы июнь айлары эле дагы уже заявление түшүп атат. Заявление түшүп туруп, ошол иш $1700 саткан, анан токтом несовершенный малына чыккан деп туруп заявление жазып атат. Ушул токтомду жокко чыгарып бергиле деп. Тилекке каршы ал иш дагы кыскартылып неме болгон, токтолгон иш. Анан одан кийин уже сотко кайрылышты баштаган. Сотко кайрылып 3 жолу сотко кайрылган. 2 жолу Ошто сот болгон, анан жогорку сотко кайрылышкан булар. Жогорку сотко кайрылып, ал жерде дагы бул жерде полностью мен азыр документтер мына чечимдер турат колумда. Сен тарапка чечилип атат маселе. Себеп дегенде кандай десем, уже бардык иштин өзүнүн немеси болот экен да, срогу болот экен. Срогунан өткөндөн кийин бул жерде ошондой жазылган. 10 жылдан өтүп кеткенден кийин ишти көргөнгө жатпайт деп туруп жогорку сот дагы ушул чечимди чыгарып берген. Силер тарапка? Мен жака чыгарып берген полностью. Мына эми азыр дагы бул аял кайрылып атат, РОУДга заявление жазып баратат. Заявлениясында ошол дагы $1700 мага саткан, азыр дагы башка бирөөгө сатып жүрүптүр деп. Эми бул жерде бул аке куйган экен. Бетондорун полностью көтөрүп неме кылган экен. Биз өздүк келишимдин негизинде мен бул адамды түшүндүм, бул адам мени түшүндү. Анан өткөрүп бердим. Эми мен эме кылам, например, бетон куюп алган болгондон кийин эми бардыгыбыз адамбыз да. Өткөрүп бердим бул адамга. Эми азыр заявление жазган, ошо $1700 мага саткан. Азыр бул адамга дагы сатып жүрүптүр деп, типа эми мошенничество деп туруп. Силерди сот көрүп атабы ошондо азыр? Азыр РОУДга. РОУДга арыз жазып берди. Типа мошенничество деп туруп. Эми ошондо $1700 деген 1700 сумма боюнча ортодо алаша берише документалдуу барбы жокпу? Ал жер мен $1700 мисалы ал аялдан алдым, саттым деген. Жок, андай нерсе жок. Ал жерде доверенность турат алардын колунда. Мен ошол доверенностьке мен таң калытамын. Себеп дегенде мен $1700 эмес, 17 тыйын дагы албаган болсом, алардын колуна кантип доверенность түшүп калган, мен таң калытам ошол нерсегечи. Силердин колуңар коюлган да? Ошондой болуп чыгып атат азыр. Ошондой. Эми бул жерде кандай десем экен? Ошол маалда действительно мен жерге муктаж болуп, ошол аялдын алдына киргенмин, бирок ачыгын айтыш керек. Кайсыба, депутаткабы? Депутатка. Ким дедиң аты жөнүн? Маткаримова Сажида. Может быть, ошол маалда менин колум алган болушу мүмкүн. Атак мен эч качан саткан эмесмин. Азыр эми тергөөчү айтып атат мага. Сиз саткан экенсиз, мына бизде колубуз, немебиз, доверенностьбиз турат. Деп ушундай немени коюп атат, айыпты коюп атат менин башыма. Эми бул жерде дагы бир нерсе. Анан жакшы юристтер менен мен сүйлөштүм барып. Даже алар айтып атат, действующий ишеним кат болгондо дагы сени толокандуу укугуң бар, чтобы доверенностьти жокко чыгарганга деп. Ошолор ушундай деп айтты. Эми мен бул юридикалык жакта мен немем жок, билимим жок. Алар ушундай айтып атат. Эми бул аялды караң, действительно мен саткан болсом, алардын колунда турган 2004 жылда неме турат. 2014 жылда доверенность турат. 2013-2014. 2014 3 жылдык доверенность экен. Эми доверенность болсо караң, 2017 бүтүп табы, 2021 4 жыл булар кайсыл жерде жүрдү? Эмне кылып жүрдү? Если мен действительно саткан болсом, өзүнө давно өткөрүп алыш керек эле да буларчы. Жок, мындай нерсе болбогон. Ушундай. Азыр эми мына ушул баладан жакынкы эле жылдары 2018 жылы өткөзүп берип атасың бул жак? Жок, быйыл өткөзүп берип атасың, кечиресиздер. Мына быйыл ушул жерди, мына ушул азыр фундамент пайдубал салынып турган жер участогун келишимдүү баада эки тарап келишип, бири-бирине алды-сатты кылып, белек катары бул жака Бахрам мырза өткөзүп бериптир.
Акун мырзага туурабы? Азыр эми мына ушул жерден Акун мырзага суроо берели. Акун мырза, мына ушул сиз азыр мына фундаментти салып коюп, мынакей сатылат деген да жазууларды ким жазган? Сиз жаздыңызбы буну? Бири сатылбайт деп мурда эскизин кайра өчүрүлүп кетиптир. Кыскасы бул, урматтуу көрүүчүлөр, талаштуу участок экенин мындай фундаменттин сыртынан эле көрсө болот да бул. Сыртынан эле көрүнүп турса болот, аябай тарыхы кеңир экен. Эми сиз мисалы ушул Бахрам мырзадан жерди сатып алдыңыз. Келишимдүү баада. Анан ортодо мисалы Майрамкан эже менен деле келишимдер болуптур. Эми ошол боюнча дагы сиз өзүңүз кеңири айтып берсеңиз, сиз бул жерди кантип алып калдыңыз? Анан ортодогу балекет каяктан чыкты? Мен өзүм 2018-жылы алгам бул жерди. Өзүм Россияда 4 жылдап иштеп, менет кылып, чогултуп аткан акчама ушул Майрамкан Алмамбетова эже өзүм айылдаш эжем болот. Нары аяш эжем болот. Анан ал мага жерди предлагать этип калат. Ушундай жерим бар, көрбөйсүңбү деп келип көрүп, действительно жактырып алгам. 2018-жылы мен алганда мына жерде участоктор 3,5 миң, 4 миң доллар эле. Мына коштунан деле билет. Анан ал мага бирөөсүнүн кызыл китеби бар, бирөөсүнүн токтому бар деп эки чектеп саткан. Эки чекте экөөбүз ошол жерде күйөөсү болгон. Каримов аты эстен чыгып атат. Күйөөсүккө келип бул жерди 7,5 миң долларга балашканбыз. Балашып, мен ошол маалда 300 миң рубль бергенмин. Өзүнүн распискасын окудуңуз. 4600 доллар болгон. Алып анан менде деле бир жаман ой болбоптур. Бир документтерин деле алып келип өткөзүп алайын деген ой болбоду да. Себеп мен аны өзүм айылдаш, өзүм ишенип, ага бир эч жаман оюм болгон эмес. Анан 2021-жылы бул мага келип баягы алган 300 миң рубльди алып келет. 0,65ке курс түшкөндө өзүндө кагазы бар. Бут ошол маалда алып келип берет. Акун, короче, мен соттошуп атам, өткөзө албай атам. Короче, акчаны кармаптыр. Дегенде мен жок, акчаны албайм, жок кылып берем. Тура берсин сизде десем, күйөөсү, аяшы ортого түшүп алып тур, Акун дегенден алып тургам. Ошондон кийин биз соттошуп бүтүп, кызыл китепти мына Бахрамдан экөөбүз келишип алып атам. Анан бул жерде багы менден биринчи акча алган, бул дагы 40 миң сураган. Мен кызыл китепти өткөзүп берейин. 40 миң акча бер дегенде 28 миң акча берген. Болгон акчаны берген да. Анан ошо 28 миң менен 300 миң рубльди алып келип берип, 300 миң рубльди бергенден кийин бул бир айга жетип жетпей, короче, мен Өзбекстанга кетсем, жерге көргөндөр чала бергенден сатылабы деген сатылбайт деп мына мен жазгам. Кара жазып. Өзбекстанда жүрсөм, анан кийин мага чалып калды. Ошо Майрамкан эже. Акунбек деди, сен неге жерге сатылбайт деп жазып койдуң деп. Анан эже дедим, сиз мага өткөзүп бергендин ордуна кайра ал не дегениңиз сатылбайт деп жазган? Мен жазганмын дедим. Десем, мен сенин акчаңды бергенмин. Сенден карызым жок, жерге тиешең жок деди. Анан абже мен түшүнбөй калдым сизге десем, ошо фундаментиңе, цементиңе 50 миң акча бергем деди. Бул 50 миң жөнүнө дом аткылып атат. Мен айттым, ошондо 50 миң деп дом аткылсаңыз, 50 миңиңиздин үстүнө 50 миң кошуп берем эже дедим. Мага кызыл китепти өткөзүп бериңиз. Десем, жок, өткөзүп бербейм. Ошол жерде эле 190го бурду. Мен өткөзүп алсам да сатпайм деди. Сатсам да башка баада сатам деди. Анан хорошо дедим, абже сүйлөшөбүз дедим. Анан кийин келип анан коем, багы тууган адамыбыз, айылдаш деп анан чакырып жолуксам, Акун деди, мага 11,5 миң доллар бересиң деди. 11,5 миң доллар бересиң, мен оюндан чыгам деди. Анан мен сиз менен оюн ойноп аткан жокмун го дедим. Мага сиз документ өткөзүп беришиңиз керек. Андан көрө жүрүңүз, барайлы анабы Бахрамдын алдына барып сүйлөшөлү. Баягы сиз эки чектеп сатканыңыз бир эле чек экен. Бир чекке мен сизге ыраазымын. Ошол договор калсын дагы, ошол акча сизде да калсын. Барып жакшына маслихат кылып өткөзүп алайлы, тууганча бүтүрөлү. Десем болбой койду. 11,5 миң доллар бересиң, мен оюндан чыгам, аны менен өзүң сүйлөшүп аласың. Себеп мен келише албай атам, анын апасы менен деп койду. Анан мына соттон утуп келиптир, ушулар менен келишип кайра кызыл китепти алдым. Алгандан кийин мен эми баягы кичине бирөөрдөн карызым бар эле, анан кичине иштетишим керек болуп атат, турмушка байланыштуу. Сатыкка койсом,
булар арестке коюп коюптур. Тергөөчү чалды, бардым, тергөөчүгө да айттым. Эмне негизинде арестке коюп атасыңар десем, жашы жете элек балага токтом чыгыптыр деди. Аялдын максаты эмне болуп атат десем, жокко чыгарып бер деп сотко берип атат деди. Ал жокко чыгарып бер десе анда бул жерде ошону биле деген башында мага сатпаш керек эле да. Анан баягы 300 000 рубль алып келгенде 0,65 курусту алып келип берди. Көрдүңүзбү бул жерде кандай өзүнүн акыл иштеген. Мен ага акылым деле жетпептир. Жаман оюм болгон эмес бул адамга. Өзүм эжелерим кандай көрсөм ошондой эле көрчүмүн. Ушул убакка чейин күттүм, мен кичине өзүнө келе экен, мындай сүйлөшө экен десем жок. Сүйлөшө турган катын эмес, аны тааныгандар билет да. Азыр тергөө жүрүп атат бул боюнча. Азыр тергөө жүрүп атат. Азыр тергөөчүгө да бардым. Азыр барып, азыр аресттен чыгарып келе деп арыз жазып келетем азыр. Бул жерчи 2013-жылы мен ал токтомду сатып алганмын. Бул 2007 ол бала дажычы ол неме жашына жете элек бала экен. Дагы 2007-2009 справление верно кылып туруп булар оңдошуптур. Жашы эптеп жеткирип. Ол жабыраса буякта жатат. Ол эми ол акын мен полный актасын кайтарып бергендейм баарын. Мен ошону бүт күбөлөрдүн астында бергенмин. Одан алган акчаны да кайтарып бердим күбөлөр менен. 50 000 акчаны бул мени бере бериң деп туруп убагында акча көрүлүк неме деп баса калды эле. Ошо 50 000 акчаны таанып туруп, каерде бердиң эле дейт. 50 000 акчаны таанып туруп, аны эми күбөлөр менен бергенмин. Бирок Аллах бар, укам, Аллах адашпайт. Мен Кудайга салдым деп отурам мунучу. Бул эже бул кийин сизден сатып алгандан кийин сизде курган эмеспи? Бул үйдүн фундаментин курган. Огражденияны мен курганмын. Үйүнүн фундаментин акчасынан берип атам. Мен агым кетти, когум кетти, мынтын мынаны кармап турапмын дедим. Мен мына жерлерди Өзбек тайсмада хал кылайын дедим мен. Бир жансыз кылайын, эсептейбиз дедим. Мен сени күйгүзбөйм укам дедим. Биз турган адамбыз, туруп тур дедим. Экөөңүздөр тууган болосуздарбы? Экөөңүздөр туугандыкта жайыңыздар барбы, Майрам эне? Экөөбүз бир айылдан бир өрөөндүн балдары, анан кийин тууганчылык өтө алыс эмес, жакын болсо жакын, алыс эмес. Өтө тууганчылык да жакын, эми богушкан тууганды мен да кечип отурам. Турупту дедим, сен баарын кайтарып алдың го, мен бир тыйын ала албайм, мынантип отурам. Десем болбоду. Акырат мен бул акын дедим, кечиресиң укам дедим. Бул мына каттоодо жок жер экен. Мен мына тергөөдө билип атам. Десем маң ишинбей айыл өкмөткө да барды. Ошол жерден да угуп көрүп келди. Көзү менен көрүп, кулагы менен угуп алам. Бул ошондой жерди неге сатып алып атат? Мошенник бул болуп атат ошондо. Ортого түшкөн. Билип туруп сатып алды деп атасыз да ошондо, туурабы, Майрам эне? Бул билип туруп акыры айыл өкмөткө барды. Мен документти баарын ошол жерден да көрдүм. Мындай. Бул ошол өзбек баланы тапты. Бул өзбек баланы тапты, Россияга барып. Өзү ошо барып келип иштейт эле. Ол баланы тапты. Мына мен өзбек баланы таптым деп. Бул жердин түбүнө чейин чукуду. Ол жер бул. Алиги неме жер экен? Мына ошо жерди сатып алган мен билбейм. Мен ушунча чукусам болот эле болбосо. Алиги үлүшкө берилген жер экен. Бир катындын жери. Мен ал билбейм дептир. Мен үлүшкө мага чекпеди, мен жерим өкмөт алган деп. Ушинтип чукулган жерден чукуду. Мен эч жерде бул жер мен мындай неме эмесмин, же буну акынды алдап, же башка кылып, же берген акчасын бербей, же ушундай кылсам анан берсе уят эле, мен да өзүм мындай кылдым эме, чоң эле катын дейт элем менчи. Бар жогун биринчи акынга берип отурам. О, сиз акын карма ал акын мыналарың ал, мына мындай болуп калды. Майрам эне, берки маселени кандай кылып чечип атасыз? Эми баягы өзүңүз тиги маселени кантип чечип атасыз? Эми биринчи баягы сатып алган адамдан. Мен биринчи кандалар болсо танды, менин колум эмес деди. Ошондой болдубу? Кыргызскийге бериптир тергөө. О жерден өзүнүн колу болуп чыкты. Бул болсо өл өзбек бала таанымадыр. Ушунда кирер жерин билбей ушинтип жүрөт. Аны тиги тергөөчүлөр азыр эми тергөө бүткөндөн кийин анан акча көктөйт да ошондо. Ооба, тергөөдө азыр. Тергөө бердим мен. Эдесине чейин бардым, мынаны туура кабыл алып тургула, мынагы мындай болуп атат десем, айнан булар азыр булар теректин башында. Майыл Аллахтын буйругусуз бир жалбырак түшпөйт, ак ийилет, сынбайт тергөөдө. Өздөрү жаны жок адам ушундай жаны жок болот.
Макул эне, макул. Анда Жаны болуп жок, тур. жаны жок, акмактан акмак туулап турбайбы кам ушул. Майли Рахмат. болуп турган, Болуптур. тынч бол. Сен өзүңдүн ишиңди кылып атасың, туура. Макул эне, болуп тур. Болуптур. Ушунчалык дооматчы экен бул аялчы. Мына бул жерде биринчи ошо сотко бергенде булар Камбарова Назакаткан деген аялды таап атат. Ал аялды кандай тиешеси бар бул нерсени мен билбейм. Бирок Камбарова Назакаткан деген аялды табып туруп адамдар ham ушунчалык болуп кетиптир да. Азыр акча берсе эле бирөөнүн үстүнөн ушундай эле барып туруп арыз жазып, ушундай доомат кылып ушуга чейин бара турган болуп калды. Мен таң калып атам. Ошол Назакаткандын атынан мына Камбарова Назакаткан деген аялдын атынан заявление жаздырган. Чтобы токтомду жокко чыгарып бергиле депчи. Ушул окуяга кантип аралашып калдыңыз? Кыскача айтып берсеңиз. Кыскача неме кылайын. Мен ошо Кара Суу районуна караштуу Кара Суу шаарында жашайм. Отурган үйүм мындай көрсөңүздөр дагы болот. 3,5 сотук эшикти короодо отурам. 3 балам бар. Ошо 3,5 сотук эшикте 2 келиним, 4 неберем бар. Ошо 2003 же 2005 жылдары ошо жылдардын биринде анык билбейм. Шаарлыктарга Сарай айыл өкмөтүнөн заявление таштасаңар неме болот экен, жер берет экен деген кимдердин немесини сөзүнө ишенип мен паспортун берип койгон жерим бар. Болду, башка ушу паспортун мен заявление дагы жазган эмесмин. Анан кийин мен дагы сүйүнүп ошо кичине эшигиме кошумча дагы бир 4 сотук 5 сотук эшикти болуп калсам деген ниетте, жакшы ниетте бергенмин. Ким заявление жазган, карапайым ошо 10-11 классты бүтүрүп эле союз малында чоңоюп калган адамдардын бири турмушка чыгып кеткенмин. Өзүм жаңарыктык болом, ушу Кара Сууга турмушка чыкканмын. Шаарлыктарды билесиңер, жерлер тар, кичине жерди болуп калайын деген ниетте бергенмин. Кийин ушу убакыт өтүп бир күн мага сообщение келди. Бирөөсү айтты, сени атыңа токтом чыкты. $1,700 болсо, жер берилип тургандардын аркасынан чуркасаң, жер берилет. Менде о маалда түшүмө ham кирбейт эле $1,700. Керек болсо азырам эле жок ошончо акчам мени. Анан кийин, ошодон кийин ошо мен токтомуму сатып жүрүшкен. Кимге саткан, бир бала келген, бир жакшына зыңкыйган жигит келген. Эже, сиздин атыңызга токтом бар экен, короче, ошого мен жер сатып алдым, доверие бериңиз дегенде, доверенность бергенмин. Ошо боюнча арадан 3 жыл өтүп, даже андан көп өтүп дагы бир эже келди. Сен атыңда неме бар экен, жер бар экен, мен сатып алдым. Ошого доверенность берип кой деди. Доверенность берип койдум. Арадан 3 жыл өткөндөн кийин ошо эже дагы келди. Ол эже дагы аябай жакшы эже экен. Менин немеми көрүп, мен ден соолугум дагы жакшы эмес. Азыр кереги жок, мен кандай оору менен ооругандар документтерим бар, жогум бар. Анан кийин ал эже дагы кыйла жылдан кийин келип, сиңдим, сенин немеңе жериңе мен атыма өткөзө албай атам. Ким деген эже? Майрам эже болуш керек. Майрам фамилиясын билбейм, бирок аябай жакшы эже. Мен ал эже тууралуу мен тихо бир жаман сөз сүйлөбөйм. Аябай жакшы эже. Ооруп калсам мен ден соолугуман экинанын көтөрүп келип кабар алган эже. Анан кийин бир күн келди, сиңдим, короче, мен соттошом деди. Дедилер. Анан кийин бирок эми сенин атың менен соттолот да, баягы доверие неме токтом сенин атыңда турат. Дедилер, эже, мен мындай сөз мен үчүн жат. Не дегениңиз? Сиңдим, сен эч кыжалат болбо. Бул просто сенин атың менен ошо соттошум керек. Мен атым өткөзө албай атам, дедилер. Анан эже, мен ден соолугум жакшы эмес. Мен баса албасам, жүрө албасам, кантип неме кылам десем, доверенный лицо, ишенимдүү өкүнгө сен доверенность беришиң керек дегенде, ушу Кара Суудагы Шарапат эже нотариуска барып, бир өзүм окшогон жөнөкөй бир бала, ошо эженин укасы экен, ошого доверенность өз мен ишенимдүү өкүлүм деп неме бергенмин. Ушул мен башка эч нерсе мени беспокоить этпесе деп суранам. Ошодон мен немен түшүп калган. Жерди ham көргөн эмесмин, заявление ham таштаган эмесмин. Мен ошо паспортумду берип койгон жөнөкөйлүгүмөн, өзүмүн жөнөкөйлүгүмө өзүм өкүнөм. Ошо паспортумду эмне үчүн бердим экен? Эми бул Назакаткан менен бул Майрамкан деген аялды ким табыштырды десе, баары бир сөзсүз үчүнчү неме бар да, үчүнчү күч бар бул жерде. Үчүнчү күч ошол Маткаримова Сажида деген аял буларды башкарып неме кылган. Мен буга толокандуу ишенем. Майрамкан мени досумун эжеси, жеңеси болгондо байланыштуу. Мен базар жанында
токтом керек дегенде эле ошо бахрам сатам деген, эки жолу сатам дегенде мына кошунум токтому бар деп эле көрсөтүп койгом. У жерде мен эч кандай аралашкан жерим жок. Алды сатты, жерлерин мен билбейм, каядан жер алган, каядан неме кылган. Толко шунусун эле билем. Ошондо Сажидене сиз тааныштыруу гана вазифасын аткаргансыз. Башка алды, сатты, нотариус, тиги сот процесстерин башка эч нерсени билбейсиз. Башка нерсеге да аралашкан эмессиз, аралашпайсыз дагы мына. Аралашпайм дагы, өздөрү проблемасын өздөрү хал кыласың. Мен чекине дагы, сотуна дагы эчтекесини көргөн эмесмин, билген эмесмин. Толко шу. Кудайдын алдында акмын. Ооба, Кудайдын алдында мен акмын. Бирле үйүмдө турам, эч кандай жалган жашык кошулган жок. Камбарова Назакат хан Кара суунун бир бурчунда жашаса, ал аял Ошто жашаса. Эми буларды кандай эмне байланыштырган мен билбейм, бирок ошол бир нерселерди ойлоп неме кылышты, сотко беришти, чтобы токтомду жокко чыгарып бергиле деп. Тилекке каршы жокко чыккан жок. Мен бир жолу я ровуду я сотке бергеним жок. Бүтүн ушулар берди. Андан кийин мен 24-октябрда яна сотка берди. Жогоруга беришти булар. Канааттыр булбастан булар бере берди да, кетмекет. Мен унда учурда умрeye кеттим, 19-айда жок болдум, адвокатым барды. Жогору соттан бизге чечип берди. Ушун менен анан мен госрегистрге барып запрет экен, запреттер чечирдик апрелде. Чечир болгон. Унун ичинде акына мен семент куйганмын, эже мага берасыз, эч кандай саттырбайм, мен жашайм жерде, сиз жашатпайм деди. Боптур, менге калса сенге берем дедим. Анан туугандары келе берди, неманы акынды эжеси келди, жездеси бардыгы келди эле, өткөрү болгон. Бизге калгандан кийин законный болду, госрегистрдарым бар, акттар бар, барды жок. Мизан чегинде барды жогубуз. Анан акын келди, акын досу катыны болуп госрегистрге барып, боптур эми нарыза болбагын сен. Менге керек эмес, бирок нарыза кылышты, ошого келиштик ашы. Ярым пулга эле бердим акчасын. Өткөрүп бердик. Ошол жерде госрегистрде барып. Энди акынга калды эле. Энди улар акын эке келишпегенми, яна бизди ошо тыкыштырып атат да, биз законный кылып сатып койгонбуз, акынга бергенбиз. Мен башка бирөө сатканым жок. Ошолар өзү майрам экөө сатышып алышкан экен. Бизден алдын у акынга сатып болгон экен. Биз атымызда турган чекти майрам 18-жылы у акынга саткан экен. Сатып бүткөн экен. Акын семент куя бер, мен сеңе документ жасап берем деген ишентирген экен у акынды. Акын эне 5 комнатага сементтер куйган экен. Хакимов Бахрамжан деген жаранга токтом менен берилген экен. Кайсы жылы? 05-11-2007 Сарай өкмөтүнүн токтомунун негизинде 4 сотук жер тилке турак жай үчүн берилген. Андан кийин Хакимов Шахсадахан дегенге белекке берүү келишим негизинде 08-12-2021 өткөн Шахсада жери. Андан кийин бүгүнкү күндө бул жер Абдираев Акунбек Амалович деген жаранга өттү. Сатып алуу келишим негизинде Шахсада жерден 31-05-2024 биздин мекеменин нотариустары тарабынан сатып алуу келишим түзүлгөн. Бүгүнкү күндө каттоодо турат. Бирок азыркы учурда соттун Кара суу райондук сотунун чечими негизинде камакка салынган. Аталган жер участкасы бүгүнкү күндө камакта турат азыр. Кара суу райондук ички иштер бөлүмүнө Ош шаарынын тургуну 1962 жылы туулган МА арыз менен кайрылган. Анда Кара суу районунун Сарай айыл өкмөтүнүн 1992 жылы туулган ХБ аттуу жарандан жер участкасын сатып алганын боюнча ишеним кат бергенин билдирген. Бул факты каттоого алынып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен окуя боюнча мыйзамдуу чечим кабыл алынат. Эми бул маалыматтар канчалык деңгээлде дагы чечилет, азырынча бул боюнча дагы маалыматтар тергөө иштеринин жыйынтыгында билинет деп азыр ушул маалымат катчысы бизге билдирди. Маалыматты албетте көзөмөлдөп турабыз. Бул боюнча эгерде арыздаттануучулар тараптан дагы экинчи тарап болобу, биринчи тарап болобу кандай бир ойлорун ортого салгылар келсе, биздин Швега программасынын эшиги ачык. Кийинки жумада жолукканга чейин жакшы туруңуздар.